Gündün maанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. БШК Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясы боюнча арызын канааттандырган жок. Партияны шайлоо жарышына каттоо маселеси эртең чечилет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев президент кезинде Жаныш Бакиевди алып келүү максаты болгонун билдирди. Жал Кечи районундагы Чуулгандуу мушташ боюнча айыпталган эки бир туугандар эркинен ажыратылды. Бүгүн 2 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу жазган арызын карады. Турсунбай Бакир уулу өз арызында аталган партия БШКга берген тизмени жокко чыгарып, Бүтүн Кыргызстандын курултайында бекитилген талапкерлердин тизмесин алуу талабын койгон. Себеби жалган жасалган тизме берилгенин айткан. Борбордук шайлоо комиссиясы Турсунбай Бакир уулунун арызын канааттандырган жок. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттоо же каттабоо маселеси эртең каралат. Мадумаров өзү кандай чечим болгонун түшүнбөй калганын айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Арыз жазган Турсунбай Бакир уулу болсо сотко арызданып, акыйкат издей турганын билдирди. БШКнын төрайымынан сурадым. Карындашым дедим, бир дош жетпей калды дедим, мени колдош үчүн. Аны эмне кылайын десем, бул да өзү жакшы опера албайт экен. Сиз өзүңүз каршы дош бердиңиз, мага түшүндүрүңүзчү эми. Анткени силер чыныгы тизмен алышыңар керек эле, БШК курултай бекиткен. Силер азыр жасалган фальсификация тизмен алды. Не кылайын эми десем, жооп бере албай атат эми сотко кайрылсаңыз болот дейт. А сотко мен кайрылышым, мага чечим бербейсиң. Кандай чечим кабыл ал десем, өзү да жооп бере албайт. Эми арыз канааттандырылган жок дейт. Бирок жети басымды көпчүлүгү мени колдоду. 3-өө каршы чыкты. Бары эми булар 8 дош керек экен. Эми болсо сотко дейт, мейли эми. Сотко да кайрылсак кайрыла беребиз. Айтып атпайбы, мен чындык издөө үчүн хоть Венера, Марста сот болсо ошол жака да кайрылам мен. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга 4 партияны расмий каттады. Алар Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Бир бол, Замандаш жана Атамекен партиялары. Саясий жарышка катышууга 14 партия 24 августта документ тапшырган. Эреже бузган деген негизде Кыргызстан партиясынын документтери артка кайтарылып, бирок аталган партия сотто БШКны утуп алды. БШК партиялардын документин тактап шайлоого катышууга расмий уруксаат берүүнү жараянын 3 сентябрда аякташы керек. 4 сентябрда үгүт иштери башталат. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калды. Мындай чечимди бүгүн 2 сентябрь күнү 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарганын Атамбаевдин жактоочусу Кундуз Жолдубаева билдирди. Атамбаев бүгүн абактан билдирүү таратып, Азиз Батукаевди бошотуу маселеси менен Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү аракет болгонун билдирди. Быйыл июнда Бишкектин 1 май райондук соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча өкүм чыгарып, Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган, мүлкү конфискацияланган, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Атамбаев 2019 жылдын 7-8 августунда Чүйдүн Койташ айылындагы окуя боюнча дагы айыпталып кармалган. Учурда УКМКнын тергөө абагында отурат. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбековго карата өкүм чыгарды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча бир туугандар адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча айыпталып жаткан. Сот аларды кылмыш жаза кодексинин 139 беренеси ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү аракети боюнча күнөөлүү деп тапты. Жаныбек Бапышев 10 жылга эркинен ажыратылса, Сейитбеков 11 жылга кесилди. Эске салсак 2019 жылдын 28 августунда Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги ярмарка супермаркетинин жанында мушташ болуп, 2 жаран катуу сабалган. Экөө тең оор абалда ооруканага түшкөн. Ал эми шектүүлөр издөөгө алынып, кийинчерээк алар милицияга өздөрү келишкен.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтү бүтөөрүнө 1 ай калганда мандатын өз ыктыяры менен тапшыргандар көбөйдү. Мөөнөтү узак жогорку кеңештин депутатынын мандатын себеби жок тапшыргандар болбосо керек. Бүгүн кезектеги себепсиз мандат тапшыруу болду. Кыргызстан фракциясынан депутат Таалайбек Масабиров мандатын тапшырат. Анын арызы Бышкага келип түшкөн. Эл өкүлү эмне себептен мандатын тапшырып жатканы азырынча белгисиз. Анын ордуна Байгазы Кенжебаев депутаттык мандатка ээ болду. Бүгүн ага төшбелги тапшырылып, БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова куттуктады. Кенжебаев Байгазы Бобунович Кыргызстан саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Аялдар күрөшү федерациясынын вице-президенти. Август айындагы статистикага ылайык Кыргызстанда COVID-19 илдети 1120 баладан табылды. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 2 сентябрдагы маалыматына караганда, алардын 117-си 1 жашка чейинки наристелер, 354-ü 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар, 6-14 жашка чейинкилер 649 баланы түзгөн. Буга чейин Санжарбек Данияров атындагы кадрларды кайра даярдоо жана квалификациядан өткөрүү боюнча Мамлекеттик медициналык институттун педиатрия кафедрасынын башчысы Венера Шүкүрова Кыргызстанда балдар арасында коронавирус менен байланышкан мультисистемалык сезгенүү учурлары кездешип жаткандыгын билдирген. Дартты аныктоо жана даарылоо аракети протоколго киргизилгендигин айтат. Быйыл коронавирус пандемиясынан улам Ысык көлдө эс алуучуларды кабыл алган жайлар олуттуу зыян тартты. Өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элчибек Жантаев 2 сентябрдагы брифингде быйылкы июнь-июль айларындагы статистика, туризм тармагы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында, июнь айында эс алуучулардын жоктугунан улам айрым эс алуучу жайлар туристтик мезгилде иштөөдөн баш тарткан. Облуста бул жылы жалпы 533 эс алуу объектилери иштөөгө уруксаат алган. 2020 жылдын 1-июлуна карата анын 313-ü ишке кирген. 220 объект же болбосо 48% иштеген эмес. Өкмөттүн буйругу менен быйыл 1-июндан тартып, Ысык көлдө туризм тармагынын ишине уруксаат берилген. Буга чейин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги быйыл туризм тармагы 80% солгундайт деген божомол бар экендигин эскерткен. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.